жарымына чейин жыгач салдым. Кадимкеле биздин ошол Антон арбузу. Бул жакта бадыраңдар түйүлдү мына. 50 сантиметрден өстү да мына. Кээ бирлер варенье жасайт мыналарда. Бунун составы кара топурак, анан үстүндө бардыгынан ушу коон жакшы болуп атат. Бул жака суу куюп коёт. Yaman zor ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmattуу musulmon bir tuğandarım. Jaratkan Allah Taalaga çeksiz şükür maqtoolor aytalı. Allah Taalam sizler menen bizlerdi jaratıp, uşul jer şarına жашатып койгондон баштап жер жемиш өсүмдүктөр жана дыйканчылык адам баласы менен чогуу жашап келе жатат. Алла Таалам Кур'ан-ы Каримде айтат, bir аятта ушундай аят бар. Ва фис самаи ризкукум ва ма туадун. Силердин рызкыңар асманда, жана силерге уада кылынган нерселер асманда деп. Бунун муфассир алымдар айтышат, асмандан жараткан Алла Таалам жамгыр берет экен, жагымдуу жамгырларды, эгинтигиндерди өстүрөт экен. Андан Алла Таалам күн берет, андан асмандан ай берет, асмандан баягындай чагылган болгондо озон деген нерселер түшөт экен, өсүмдүктөр ансыз болбойт экен. Ошондой эле шыргалаң кар, сары кар, суу кар болуп отуруп, бир 20дан ашык нерсе асмандан түшөт экен. Гүлдөгөн өсүмдүктөрдүн бири-бири менен чаңдаш үчүн дагы аба керек экен, жел керек экен. Кыскасы, биздин жашообуз жер жемиш деген менен бардыгы ушул асманга байланыштуу, жараткан Алла Тааланын рызкы берүүчү деген сыфатыга байланыштуу. Эми албетте бул дыйканчылык боюнча бул пайгамбарлардын сүннөттөрү, Ибрахим пайгамбар канча дыйканчылык кылган, Адам алейхиссалам канча дыйканчылык кылган, будай эгип. Дыйканчылыктын биринчи шарты, эң эле биринчи шарты жараткан Алла Тааладан баба дыйкандар дуа кылат. Жараткан Алла Таалам бизге күзүндө мол түшүм бергин деп. Мана ушул шарт болот. Экинчиси, үрөндүн эң жакшысы, анан эң бышкан, эң таза сорту болуш керек, сортовой. Үчүнчүсү өз убагында эгиш керек. Өз убагында деген Кыргызстандын жер шартында күкүктүн үнү токтоп калган кезде кеч болуп калат. Күкүктүн үнү мынау июндун 5-10 бар токтойт. Мына бүгүн 1-июн болсо, бир жума калды да эгиндерди эгип бүтүшкө. Андан кийин кеч болуп калат. Мына ушул андан кийинки шарт жерди терең айдатыш керек. Анан ошол чабык деп коет, кетмен менен уруп, баягы эгиндин кулагы кетменин үнүн укканда көтөрүлөт деген сөз. Ошол азыркы изилдеп, агрономдор изилдеп көрсө, баягы кетмен тийгенде, баягы отоп, ал жерге кычкылтек кирет экен дагы дароо өсөт экен, болбосо жер тиштеп тура берет. Андан кийинки шарты сугаруу. Ошол күнгө күйгүзүп койбостон, башка кылбастан тез-тез сугарып туруш керек да. Андан кийинки шарты ошол жараткан Аллах субхана тааламдан 7-8 шарты бар. Анын эң негизгиси азык берүү. Азык берүү дегенден максат биздики табигый азыктар бар. Эч кандай химикаты жок. Бул койдун, уйдун, ошол адал жаныбарлардын кыгы. Андан кийин ошондой эле мөмөлүү бактын күлү. Мисалы үчүн өрүк, алманы жактыңызбы? Ошонун күлүдө дагы калий, фосфорго окшогон бир жакшы баягы элементтер бар да. Мына ушул 8 шартты колдонгонубузда Кудайым буйрса ошол максаттагыдай биздин баягы мөмө түшүм берет. Эми жер гектарлап жери бар, аны чөп бастырып иштетпей жүргөн жалкоо бир туугандарыбыз четинен табылат да. Мында чет өлкөлөргө чыгып, Европа же Азия мамлекеттерге барып, же Японияларга барып көрсөңүз, алар балконду да пайдаланып атыптыр да. Ошого караштуу биз жалкообуз десек бул чын болот. Адашпаган болобуз да. Эми бизге окшогон шаарда жашаган 2 метрден 2 метр, 4 метр жери бар адамдар үчүн кандай шарт? Эми бул жерде мен айтып кетейин, мына бул баклажкаларды, же болбосо бочкаларды, же мындай канистраларды экологияны бузуп, булар чирибейт жерде дагы. Таштай бербестен ушуну бир пайдага иштетсек болот экен. Мисалы, мына ушул жерде помидор бар. Помидорго кара тоонун тупурагынан алып келип, анан үстүнө бир 20% койдун кыгынан аралаштырып, анан ушул жерге эктик. 17 апрель күнү эктик карантинде 2020 жыл. Бүгүн мына 1-июн толук 1,5 ай болуптур да. 1,5 айда мына Кудайым буйруса помидорлорубуз алды пышайын деп калды.
tuğanдар, men bugün sizlerge emnelerdi ekkemin oşonu menen bir ekskursiya kılıp tanıştırıp koyuyorum, Kudayım buyursun. Keçe oroza içi biraz jağın çaçın bolup jakşı kötörül albadı. Mına emi ayttan beri, bir jumadan beri abdan jakşı ketip otat mına. Gördüңүздөр, her bir butağında güldörü var. Munalar bışayın dep kaldı. Badırang da oşondoy, her bir butağında güldörü var. Bunun sastavı kara toprak, anan üstünde bir 20% koydun kığı var. Anan bir kaşık örüktün külü. Küygüzgönde otundan kalgan. Muna ol dele oşondoy. Bul jaga kelsek, muna jerde bul arbuz. Kadimkele bizdin oşol Anton arbuzu. Mununda muruttарын çıkarıp kaldık. Uza bulardagın kötörülüp mömö baylaganga dayar. Al эми коонду ала турган болсок, коонга сөз жок мына. Кудайым буйрса, ар бир муунунда бирден коон түйүлгөн мына жерде мына. Тоголок болуп, гүлүнөн бөлөк мындай жанында турат. Булар дагы мынантип өсүшү жакшы. Кудайым буйрса, өсүшү жакшы. Мыналар бадыраң. Бадыраңдар да түйдү. Бул жагы мына тапчанда айланып эме болуп кеткен. Помидор болуп. Негизи коонду кандай болот экен дедим эле, коон жакшы. Бардыгынан ушу коон жакшы болуп атат да. Азыр бадыраңдар бар, жей турган болуп калды, чоңоюп. Ошолорда көргөзөм, клубникаларды эккенбиз. Бадыраңдарыбыздын абалы жакшы. Ушул бочкага эктик, жөн жаткан болчу, бул жака чыгып азыр көтөрүлүп, кайра ылдый түшөт анан буларчы. Мөмөлөрү Кудайым буйрса өзүңүздөргө көргөзөм, аябай жакшы болуп, эме болуп жатат, түйүп атат. Сиздерде деле ушундай бочкалар бар, жаман жаткан. Ошол текке кетпеш үчүн ушундай жасап койдук. Мындай пленкадан ичине дат баскан жагыны ичине пленка каптап, мына жерге чейин жыгач салдым, кадимкеле жыгач, отун. Бул жерине палас тосуп туруп, топурак түшүп кетпеш. Үстүнө топурак салдым мынанча. Ысык атанын кара топурагы, анан бираз койдун кыгы аралашкан. Болду, ошону менен анан бул жака ушундай эме кылып койдук. Эми бул өсүмдүктү кадимкидей эле адамдай болуп, ооруйт, суук болсо, башка болсо, муналары жабыркашы мүмкүн. Ошондо эмне кылыш керек? Мисал үчүн, мындай мен жалбырактарын карасаңыз, асты өтө таза да. Мына көрүп атасызбы? Анан мына жерге көкпит деп коет. Орусчасыга тилүү деп коет, тилүү. Мына ошол көкпит жеп коет мунун жалбырагын. Аны кумурска чыгып, аны жейт, кыскасы мына жерлер жабыркап кетет да, саргарып, тешик-тешик болуп. Анын дарысы 1,5 килограмм баягы Индиянын кызыл калемпирини сууга салып кайнатып, 2 саат кайнатып, ошо сууну анан мына жалбырактарга чачып койсоң болду. Кумурска да жебейт, баягындай көк, баягындай шире да түшпөйт. Ал бир. Анан мына жалбырактардын астыны кыркып салганда өйдөгө кубат кетиш үчүн. Алар жабыркайт. Ошо жабыркаганга кадимкеле баягы бриллиантовый зеленкадан бир аз сууга аралаштырып туруп, баягы тигизип койсо ошол жерлер бүтөт. Анан ошол не десе, ал баягы антисептик болот экен дагы, ошол жерлердеги микробторду өлтүрөт экен да. Ал бир. Ал неме азык берүү маселеси боюнча, азык берсе болот. Биз силитир, мочавина, амофос, баягындай нерселер берилбейт. Себеби бул өзүңүз жейсиз. Себеби бул ден соолукка таза болуш үчүн берсеңиз, кадимки баягы биздин нан пиширган дрожь барго, ошо дрожьдан 1 кашык жарым литрлик банкага салып, анан 2 кашык кум шекерди салып туруп, аралаштырып, ичине жылуу суу куюп койсоңуз, 1 сааттан кийин баягы агарып эме болот да. Анан 10 литр сууга кошуп туруп, аралаштырып, ошондон 1 литрди 1 бадыраңдын түйүнө куюп койсоңуз, бул мунан ар түрдүү микроэлементтер пайда болот экен да, ошонун ичинде. Калий, кальций дегенде ошол топуракка аралашкандан кийин ошо микроэлементтер. Бул эң таза, анан адамга зыяны жок удобрение. Ошончолук айтылат. Мунан силитир, андай-мындай берип 5-6 күндө өстүрүп алып, аны жегенден жебей койгон жакшы болот да. Ал бир, эми менде бул жакта жаңгак бар. Андан черешняга келели. Мына черешнялар 2 жылдык черешнялар. Муну караңыз. Черешням Кудайым буйрса абдан жакшы гүлдөдү эле, баягы суук уруп кетип, аны күйүп отуруп, ороп отуруп, мына Кудайым буйрса мына ал биринчи жылы алышы. Мына 3 жашка кирген черешнябыз мына алды. Бул дагы бир жакшы сүйүнүч дегенде.
Эми сиздерди клубникага алып барайын жүрүңүздөр. Мына ушул жерден суу куюп коебуз. Ар биринин тамырына жетет. Бочкаларды мындан тешип койгонбуз. Мындагы ичинен турбаны тешип койгон мына мөмөлөрү Кудайым бир сабдан көп, анан жакшы балдар жеп, утуруп пышканын улам жеп коюшуп атат. Albatta biz көп нерсеге этибар бербейбиз. Мына ушундай ар бир үйдө эле бар. Складтарда жатат, ар жерлерде жатат. Ушу алып адегенде ушул биринчи кесип алып, мына жерлердин мындай кесечелер жасап, жымчык муясына окшот. Ошол жерге кулпунайларды тигип, анан ушул өстүрсө, бул көп пайда болот да. Бир жагынан балдар кызыгып жейт, өзүңүз да жейсиз дегендей. Будан 5-6 оны кылып койсо бир топ эме болот да. Үйүңүз кооз болуп, гүл сыяктуу. Аз местан элейт биринчиден. Аз местан элейт, анан экинчиден терип жегенге да ыңгайлуу да. Жакшы нерсе. Үйгө кирсеңиз гүлгө окшоп көңүлүңүздү көтөрүп турат, көңүлүңүздү ачып турат дегендей. Бул Алла Таалам ушундай бир биздин табиятыбызды ушундай жаратып койгон да. Bizde mal çarvası bolsun, ösümdük bolsun, başka bolsun, biz sandan sapatqa ötüşübüz керек да. Сапат деген нерсе ар бир нерсенин базарда жакшы кете турган, анан экинчиси сортовой, пародистый деп сүйлөп атпайбы базарчылар. Мына ол сиздер көрүп турган бул тыт. Муну Өзбекстанда өсөт, шахтут деп коет. Шахтут деген сөз бул тыттардын падышасы деген сөз да. Шах деп падышаны айтат. Мунун айырмасы башка биздин мына чыбыр, ак, кара тыттардан бөлөк бул чоң болот. Анан мен ушунча жыл жашап Бишкекте көргөн жокмун. Бул Маргеландан келген, Өзбекстандын ошо Фергана областынын Маргелан шаарынан алып келип тиккенбиз. Будан 3 түп. Анан бир түптү бир дамылага бердим. Мына жерде азыр 3 түп бар. Мен атайын муну көчө тарапка эктим да. Өткөн жолоочулар ушул келип үзүп жеп бир дуа кылып кетсе депчи. Анан мунун эмеси бул ezilip ушундай сок болот, кара түстө болот да. Өтө чоң болот. Бул ушундай сорт. Анан бул жакта гүлдөрүбүз катар эгилген. Мына Александровкадан Дунгандардан алып келип эккем. Бул жакта баягы шоколадный курма бар. Аны сиздерге көргөзөм. 3 жыл Кудайым буйрса, аны сыртыны салафан менен ороп, кыштан адаптация кылып алсам, андан кийин чүйдүн шартына көнүп калат. Бул өзүбүздүн Кадамжай районунун Бүргөндү айыл өкмөтүнөн келген. Мына эми өскөнүн көргөзөйүн сиздерге. Мына жерде көрүп турасыздар. Мына бул быйылкы жаңы чыккан. Апрелден баштап мына ушул жерге чейин өстү. Бул да жаңы чыккан. 50 сантиметрден өстү да мына. Мына 25-50. Мына ушундай жакшы. Кудайым берсе 2 жылда бир обрезка кылам. Мына ичине кеткендерди алам. Себеби шамал өтүп күн тийип туруш үчүн ушундай. Аябай назик болот экен, көрбөйсүздөр. Мен муну күнүн корuyum. Мына ушул быйылкы жаңы чыккан эмелери. Кечирээк чыгарды бутактарын, бирок жакшы, назик болот экен. Мен Кудайым буйрса 3 жыл ороп турам кыш ичи. Кышта үшүгүрүп кетпесин. Анан Кудайым буйрса пышканда анан дагы тартып көргөзөм буйрса. Ушундай тарбия кылыш керек экен, карап алып бештеш керек. Будан кебирлер варенье жасайт мыналарданчы. Biraz картайгандарын алып коюш керек. Жаштарга күн тиет жакшы мындай.